Мына biz бүгін Ош шаарында толық жыйынтыктап бүттүк. Кыргызстан боюнча 1976 жылы жарык дүйнөгө келген классташтардын ынтымак, достук жана кайрымдуулук деген фестивалына жыйынтыктап бүттүк. 5000ге чукул классташ келди жети дубандан. Оштук классташтарым өтө мыкты деңгээлде меймандостук, конокторду кандай тосуш керек, анын баарын жакшы деңгээлде аткарды да. Жакшы спорт маданий иш чарасында деңгээли жакшы өттү. Кыскасы 76 Оштук 76 жылкы классташтарыма чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Жети дубандан келген классташтар, сиздер аман эсен жетип алыңыздар. Спорттон да эң мыкты жакшы оюндарды көрсөттүңөр. Маданият жагынан да эң мыкты деңгээлде көрсөттүңөр. Анча мынча кемчиликтер болду, бир аз кичине туура түшүнбөстөр болду. Но бирок анын баары тең туура, нормалдуу нерсе деп эсептесек болот. Баары тең эле мындайча айтканда биз ойлогондой боло бербейт, кээ кезде кичине өйдөлдүү болот. Бирок самый главный, эң биринчи утуш бул жети дубандан келген классташтар бирөөсү дагы мындайча айтканда, Кыргызда жөнөкөй сөз менен айтсак, бөдө кыздан тышкары болуп, милицияга түшпөй, больницага түшпөй, травма албай, татынакай сый көрүп, салымдарын кошуп ынтымакка, достукка, ошентип үйлөрүнө такып кетишти. Баардыгыңыздарга рахмат. Бар болуңуздар. Мына биз ынтымактын, достуктун кандай экенин биз Кыргызстанга үлгү катары көрсөтүп атабыз. Классташтарым, сиздерге мен чын жүрөктөн ыраазымын. Ар дайым бизди баарыбыз тең ушундай ахиреттик достордон кылсын. Эстафетаны кимге бердиңиздер ошондо? Эстафетаны Кудай буйруса биз Чүй областына бердик. Эмки 26-жыл Кудай буйруса Чүй областында, Бишкек шаарында кайрадан ынтымак, достук, кайрымдуулук 76 фестивалында көрүшкөнчө кайыр кош. Салам алейкум.